Саламатсыздарбы, Ош Прим телеканалынын берүүлөрүн жаңылыктар кызматы улантат. Аны менен мен Айжамал Олжобай кызы жана кесиптештерим менен биргеликте тааныштырабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Алмазбек Атамбаев өлкөдүн эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов менен бюджеттин каражаттарын натыйжалуу пайдалануу жолдорун талкуулады. Ош шаарындагы билим берүү жайларында пандустардын жоктугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар орто билим ала албай келет. Өлкөдө бүгүндөн тарта жаратылыш газынын тарифтик баасы 73 тыйынга арзандады. Бүгүн патрулдук милиция өз ишин баштады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына республикалык бюджеттин каражаттарын пайдалануунун натыйжалуулугун көзөмөлдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Улукбек Марипов мамлекеттик аудит системасын мындан ары реформалоо, республикалык бюджеттин каражаттарын пландоонун жана пайдалануунун натыйжалуулугун камсыз кылуу үчүн көзөмөлдөө иш-чараларынын сапатын арттыруу пландары, андан тышкары аудиттин эл аралык стандарттарына өтүү, мамлекеттик аудит системасында коррупциялык тобокелдиктерди жоюу боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу айтып берди. Бүгүн патрулдук милиция өз ишин баштады. Республикада жол кайгуул кызматы менен кайгуул посту кызматы бириктирилип, бирдиктүү патрулдук милиция түзүлгөн. Бул боюнча иш-чара Бишкектеги Борбордук аянтта болуп өттү. Ага ички иштер министри Мелис Турганбаев катышып, кызмат күнү-түнү 3 нөөмөт менен иштей турганын билдирди. Анын айтымында муну ишке ашыруу жумуштары 2012-жылы башталган. Коомдук коопсуздукка көз салып, тартипти сактоого милдеттендирилген патрулдук милиция бүгүн Бишкекте, Чүй облусунда жана Ысык Көл облусунда өз иштерин баштады. Жол кыймылындагы эрежени сактоону көзөмөлдөө үчүн Бишкек шаары боюнча 800 милиция кызматкери, Чүй облусу боюнча 400 милиция кызматкери жана Ысык Көл облусу боюнча 160тан ашык кызматкер тартылат. Патрулдук милиция 1-июлдан тарта бүтүндөй республика боюнча иштеп баштайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык 2016-жылдын 31-мартында жергиликтүү убакыт боюнча саат 21:33 чамасында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында катталып, Бордөбө айылынан 13 чакырым батышка карай, Сары Таш айылынан 25 чакырым түштүк батышты карай жайгашкан. Жер титирөө Бордөбө айылында 2-2,5 балл сезилген. Кыйроолор жана жабыркагандар жок. Өлкөнүн чек ара кызматына маалымдашкандай 2-апрелден 4-апрелге чейин Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарч жана Эркештам унаа өткөрмө бекеттери жабылат. Маалыматка караганда бул Кытай тараптын бир жактуу демилгеси менен болууда. Мындай сунушту Кытай тарап каза болгондорду эскерүү күндөрүн белгилөөгө байланыштуу киргизди. Аталган өткөрмө бекеттеринен жарандарды жана автоунааларды өткөрүү 5-апрелден тарта жанданат. Чоңала районуна караштуу Кашка суу айылынын тургундары жогорку кеңештин депутаттарынан жардам сурашат. 1967-жылы курулган айыл таза сууга муктаж. Сайыз учурунда курулган жерден суу чыгаруучу каражат бузулгандыктан учурда тургундар 2 чакырым алыстыктан суу ташып ичишет. 600дөн ашуун түтүн жашаган аймактын тургундары эл өкүлдөрүнөн суранган дагы бир маселе бар. Каттоосу айылда болуп, өздөрү шаарда тиричилик өткөрүп жаткан жарандардын балдарына жөлөк пул кыскартылган. Жер үлүшүнөн башка мүлкү жок жарандар эмне үчүн жөлөк пул берилбей жаткандыгы элетели үчүн түшүнүксүз. Ал эми айыл жергесиндеги мечиттер электр энергиясы үчүн коммерциялык негизде акча төлөп жаткандыгы да жарандардын нааразычылыгын арттырууда. Бирок Чоңалай районунун тургундарынын эң чоң көйгөйү аймактагы 700гө чукул окуучунун мектеби жок болуп жаткандыгы. 1968-жылы Фин тибинде курулган мектеп ушул күнгө чейин пайдаланылып келет. Ошондуктан авариялык абалда деп табылган имаратты да тез арада оңдоп түзөө зарыл дешет айыл тургундары. Былтырғы титулга киргизген 2015-жылы. Киргизип, багы эмеси бүтүп, проектisi бүтүп, жерге документ алынып, 1 гектар 600 сот жерге. Ошо Кашка суу айылындагы Эсенгелдүү Максатбек орто мектеби. 70 миллион сом тегерегинде акча бөлүнгөн экен, 3 миллионну берип, ага азыр мына Ош алай айыл курулуш деген ишкана утуп алып тендерден. Ош ишти баштаптыр. Ишти баштап, азыр багы шитанысын жасап темирден. Башкасын даярдап, немесин чала казган боюнча токтоп турат азыр.
Эми быйыл Минфинге кайрылсак, эски мектептерди бүтүрөбүз, жаңыга азыр акча бөлүнбөй атат дейт. Эгер тобогун бир өрт мөрт чыгып кетсе, эч бирок кылбайт. Чирип бүткөн, жер титирөө болсо, катуу шамал болсо ошондой болот. Биз бул келгенибиз себеби кечеги шайлоо парламенттин алдында спикер мына Жээнбеков өзү барып, Асылбек Жээнбеков өзү барып, капсуланы өзү салган. 4 айдан кийин суу тоңот, иш токтойт, болбойт. Стройка жүрбөйт. Ош шаарындагы билим берүү жайларында пандустардын жоктугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар орто билим ала албай келет. Мамлекет тарабынан бул маселе каралсын деген буйрук чыкканы менен мектеп жетекчилери буга кайдыгер мамиле жасоодо. Мындай пикирди билдирген Ош шаарындагы активдүү жаштар жана Smile KG коомдук фонду аймактагы билим берүүчү жайларды кыдырып көрүштү. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Кыргызстанда жарандардын укуктары жана милдеттери бирдей. Ага жараша мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын башка окуучулардай билим алууга толук укугу бар. Бирок шаардагы орто билим берүү мекемелеринде тиешелүү шарттардын жоктугунан коомчулуктун бул катмары билим ала албай келишет. Андыктан мындай текшерүүнүн уюштуруучулары айрым мектептердин абалынан кабар алуу менен коомчулуктун көңүлүн бул көйгөйгө бурууну көздөшөт. Шаарыбыздагы абал ар бир мекемелерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамга доступ жок да. Эч кайсы мекеме эч кандай кире албайт. Айрыкса мына азыр Сулайман аймак кеңеште туруп атабыз. Ошо мекемеге киргени дагы улардын мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам ар жыл сайын, жылдын акырында справка тапшырышат, документтерин восстановление кылышат да. Ошо негизинде дагы булар келип бизден справка алганын мүмкүнчүлүгү жок, чүнкү бизде пандус жок. Шаардагы мектептердин абалы менен таанышуу үчүн активдүү жаштар менен бирге мүмкүнчүлүгү чектелгендер да келишкен. Алардын бири Гүлиза Музафар кызы. Ал учурда Кермето мектебинде 9-класста окуйт, бирок шарттын жоктугунан мектепке барбайт. Билимди үйдөн алат. Каарманыбыздын кыялы өзү теңдүү балдар менен бирге мектепке барып билим алуу. Мен да школдорго баргым келет, бирок ступенькалардан чыга албайм. Банда эмелер бар го, чыга тургандарчы. Ошондо мен менен возможность болсо чыга элем да, бара алат болчумун. Өзүмдүн үйүмдагы 4-этаж ошонго кыйналам да. Канча чыгасың андан кийин? Атамдар өздөрү көтөрүп алып чыгат да. Мектептерде жөнөкөй бир пандустун жоктугунан жүздөгөн балдар орто билимге ээ боло албай келишет. Бул албетте демократиялуу деп эсептелинген өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дискриминацияга учурап жаткандыгынан кабар берет. Балдар өздөрүнүн мисалында биздин мектептерде окууга такыр мүмкүнчүлүк жок экендигине ынанышты. Коляскада отурган балдар үчүн такыр шарт жок. 3 тепкичи эле коляскада отурган бала үчүн чоң тоскоолдук. Ал эми 2-3 кабаттуу мектептердин ичинде атайын лифт жок. Имараттын ичинде пандус орнотуу азырынча эч кимдин оюна да келе элек. Рейдтин жүрүшүндө жаштар номер 13 мектептин ички шарттары менен таанышып, пандустун жоктугунун себебин сурашты. Камсанабай мектептин арткы жагында пандус бар деп жооп берген жетекчиликтин сөзүн улай айтылган жерге барсак, ал коомдук уюмдардын бирине тиешелүү имарат экендиги белгилүү болду. Бул боюнча биз мектеп жетекчилигине кайрадан кайрылганыбызда алгач такыр эле маалымат берүүдөн баш тартып, бир аз туруп ойлондубу, айтор кайрадан маселени төмөнгөдөй түшүндүрдү. Мектебибиз авариялык абалда, анан капиталдык ремонттон соң борбордук кирүү жерине пандус коюш планда бар. Эмне үчүн буга чейин койгон эмес? Эми мен бул жерге директор болуп келгенимге 2 жыл болду. Эми бул жагыга мен ошол көйгөйдү чечип берем деген. 2 жыл аралыгында эмне үчүн чечип? 2 ай. 2 ай болду келгенине. Ооба, 2 ай. 1000ден ашуун окуучусу бар бул мектепте 13 мүмкүнчүлүгү чектелген бала билим алат. Мектеп жетекчилиги май айынан баштап капиталдуу оңдоо иштери башталарын жана пандус курууну Ош шаардык мэриясы каржыларын кошумчалайт. Бирок жетекчи болгонуна канча убакыт болгонун так айта албаган директордун сөзүндө канчалык чындык бар түшүнүксүз бойдон калды. Кенжеби Маматсадыкова, Тайыр Аматжан уулу, Ош Билим жаңылыктары. Энекем менин бейишим 2016 аттуу долбоору өлкөнүн түштүгүндө улантылууда. Буга чейин Кыргызстандын бир топ аймактарында жетим жесирлерге, жалгыз бой энелерге ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп келген долбоорду Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы ишке ашырып келет. Ал эми бүгүнкү Өзгөн районунун социалдык жактан колдоого муктаж болгон жарандарын кубанычка бөлөгөн иш чарасына биздин чыгармачыл топ да барып катышып келген.
Бүгүн Өзгөн районунун Мырзаке айылынан каттоодо турган томолой жана жарым жетим балдарга ошондой эле алардын апаларына майрамдык салтанат уюштурулду. Эмнекем менин бешим 2016 деп аталган иш-чараны бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы уюштуруп, ага Өзгөн райондук администрация өкүлдөрү, дин кызматкерлери жана аялдар кеңешинин өкүлдөрү катышты. Аталган ассамблеянын социалдык колдоо бөлүмүнүн координатору Недал Кундилдин берген маалыматына караганда, бир топ жылдардан бери социалдык колдоого муктаж жарандар ар тараптуу жардамдарды алып келишүүдө. Бүгүн биз Энекем менин бейишим аттуу долбоордун алкагында жетим балдардын, жесир апалардын маанайын көтөрүп, алардын жаз майрамдары менен куттуктоо максатында өзүбүздүн белектерибизди жана концерттик программабызды тартуулоодобуз. Биздин мындай иш-чара буга чейин өлкөнүн башка аймактарында да уюштурулду. Ал эми алдыңкы күндөрү Баткен, Жалал-Абад жана башка облустарда да улантылмакчы. Бул долбоор томолой жетим балдарды жана кароосуз балдарды баккан турмуш шарты оор апаларга моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүүгө багытталган. Ошондой эле атасы чоңоюп жаткан өспүрүмдөргө жагымдуу маанай тартуулоо максатында өткөрүлүүдө. Бүгүнкү иш-чарада Өзгөн районунан 11 айым мээримдүү эне номинациясы менен сыйланып, кымбат баалуу белектерге ээ болушту. Биз ошо Сайыт байымеге жана ошол жерде уюштурган Абдрахман карыларга ыраазычылыгыбызды билдирем мен. Бул деген ошо балдарга кайрымдуулук. Муну башкалар деле мисалы үчүн бере албайт мындай нерсеничи. 4000ден, 5000ден ошо келген сайын ушундай кылып алабыз. Анан балдарга белек берет, сумка, тетрадь, ошол нерселердин баардыгын, кийим-кече, ушундайлардын баардыгын алып келе атабыз. Бул дагы бир жакшы жардам да. Тагдырдын оор сыноосу менен атадан энеден эрте ажыраган жаш өспүрүмдөрдүн жакшы жашоо кечирүүсү үчүн аларга аяр мамиле жана жакындан колдоо көрсөтүү зарыл. Мына ушундай максатты алдыга койгон бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы бүгүнкү иш-чаранын алкагында 200дөй жаш нарсеге 4000 сомдон жөлөк пул жана шириндиктерди тапшырышты. Бул акцияда биз өз ыраазычылыгыбызды ошол бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын директору Сайыт байымеге жана биздин устат Абдрахман карыга өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз бул акцияга 10 жылдан ашуун болуп калды катышып акча алып жүргөнүбүзгө. Бул жерден биз көптөгөн ыймандуулук жактарды ала алдык. Бул акцияга катышып көптөгөн досторду таба алдык. Акча бергенден тышкары буга чейин бизде жылына 2 жолу медициналык жардам берилет жана ар кандай шириндиктер берилет. Жакшы окуган окуучуларга ар тараптуу стипендиялар, планшеттер берилип келген буга чейин дагы. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 2000ге чукул жарым жетим балдар аталган ассамблеядан ай сайын 1700 сом өлчөмүндө жөлөк пул алышып, окуу куралдары жана жайкы кышкы кийимдери менен камсыз болушат. Маалымат иретинде айта кетсек, буга чейин Ысык көл, Нарын, Чүй жана Талас облустарында уюштурулуп, 70тен ашуун энеге материалдык жардам көрсөтүлгөн. Ал эми долбоор мындан ары Кызыл Кыя, Баткен, Исфана сыяктуу республиканын бир топ аймактарында улантылмакчы. Абай Нурбашевиков, Тайырбек Аманчануулу, Ош Бирим жаңылыктары, Өзгөн району. Ал эми азыр кезекти дүйнөлүк жаңылыктарга беребиз. Саламатсыздарбы, эфирде дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтомуз, студияда Ныяз Ашматов. Индиянын Колката шаарындагы курулуп бүтө элек эстакада көпүрөсүнүн уруусунан ондогон адамдар ураанды астында калышты. Окуя болгон жайда куткаруучулар иш алып барышууда. Кырсыктан каза тапкандардын саны 23кө жетти. Узундугу 2 чакырымды түзгөн эстакаданы куруу 2009-жылы башталган. Андан бери курулуш иштери бир нече жолу токтотулуп, кайра улантылган. Көпүрөнүн эмне себептен ураганы азырынча тактала элек. Маселе көпүрөнү куруудагы көзөмөлдүн жакшы болбогону жана курулуш материалдардын жетишсиздигинен келип чыгышы мүмкүн. Куруу иштерин жүргүзүп жаткан компаниялардын бирин иликтөө иштеринде кызматташууга макулдугун берген. Индияда курулуп жаткан имараттар жана курулуштар урап калган учурлар көп катталат. Мындай окуяларга бийик имараттарды курууда колдонулган курулуш материалдардын сапатсыздыгы себеп болот. Вашингтондо өткөн өзөктүк коопсуздук саммитинде Кытай жана АКШ өзөктүк куралдарды аткезчилик жолу менен ташуу тууралуу иликтөөлөрдө кызматташуу тууралуу келишишти. Кытай тарап Шэньчжэнь университетиндеги нейтрондордун реактор булактарында аз байтылган уранды колдонууга макулдашылган. Вашингтондо өтүп жаткан өзөктүк коопсуздук боюнча саммитте Корей жарым аралыгындагы кырдаал боюнча маселе талкууланышы күтүлүүдө. Март айынын ортосунда Түндүк Корея өзөктүк курал жана баллистикалык ракеталарды сыноодон өткөрүү оюн билдирген болчу. Акыркы 2 жумада Түндүк Корея бир нече баллистикалык ракеталарды жана катуу жылыткыч ракеталык кыймылдаткычтарды текшерүүдөн өткөргөн. Жакынкы чыгышта мындай куралдар экстремисттик тараптардын колуна өтүп кетүү коркунучу болгондуктан саммитте бул маселенин да каралуусу күтүлүүдө. Мындан мурда өткөн 3 саммитте активдүү катышкан Орусия
бул жолку саммитке катышуудан баш тартты. Москвада бул сыяктуу форумдар натыйжасыз болгондуктан жаңы аянттарды издөө керек экендигин билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги Сирияга байыркы Пальмира шаарын жардыруучу заттардан арылтуу үчүн сапер-адистердин алгачкы тобу келгендигин кабарлады. Буга чейин Сирия аскерлери орусиялык авиациянын колдоосу менен Пальмиранын бошотушкан болчу. Бул шаар 10 айга жакын Ислам мамлекети экстремисттик тобунун көзөмөлүндө болгон. Орусия Сирия өкмөтүнө шаардын тарыхый бөлүгүн миналардан тазалоого көмөктөшүүгө убада берген эле. Бортунда саперлордун алгачкы тобу болгон учак бүгүн эртең менен Сирияга учуп келди. Аталган топ качан Пальмирага бараары кабарлана элек. Миналарды зыянсыздандыруу жараяны бир нече айга созулушу күтүлүүдө. АКШнын коргоо мекемеси тарабынан иштелип чыккан Hack the Pentagon программасына катышуучуларды тизмеге кабыл алуу башталды. Бул иш-чара программаларды коргоо министрлиги тарабынан демилгеленип, хакерлерди компаниянын компьютердик тармактарындагы кемчиликтерди аныктоого тартуу максатында уюшулганын Пентагон компаниясынын расмий өкүлү Питер Кук билдирди. Программанын катышуучулары 18 апрелден баштап ишин баштап, 12 майга чейин Пентагон компьютердик тармагындагы кемчиликтерди издешет. Бул программага террордук жана башка кылмыштарга шектелбеген АКШнын гана жарандары катыша алат. Мекеме билдиргендей, хакерлер Пентагон компьютердик тармагынын өзгөчө мааниге ээ болбогон программалар менен гана иш алып барышмакчы. Өткөн жылы мекеменин компьютердик системасы бир нече жолу хакердик кол салуусуна дуушар болгон. Америка Кошмо Штаттарынын федералдык мекеме кызматкерлеринин системасына массалык кибернетикалык бузуп кирүүлөр катталган. Иликтөө жүргүзгөн авторлор бийлик өкүлдөрүнө семирүүгө шарт түзгөн продуктылардын баасын көзөмөлдөөнү, тактап айтканда, канттын баасына салык киргизүүнү сунушташты. Lancet медициналык журналында жарыяланган 2025 жылга карата ашыкча семирүүгө каршы күрөш өз максатына жетишине мүмкүнчүлүк жокко эсе. Жарыяланган макалага ылайык, акыркы 40 жыл аралыгында ашыкча салмактан жабыркаган улуу курактагы адамдардын саны 105 миллиондон 641 миллионго чейин өскөн. Бул убакыт ичинде ашыкча салмактагы эркектердин саны 3 эсеге жогоруласа, аялдардын саны 2 эсеге жогорулаган. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, планетада ашыкча салмактагы адамдардын саны ушул темпте жогоруласа, 2025 жылга ашыкча салмактан жабыркаган эркектер 18%, аялдар 21% түзүлүшү күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Британияда ар бир 5-чи бала ашыкча салмак менен жабыркайт. Планета боюнча эң көп ашыкча салмак менен жабыркаган адамдар Кытайда. Бул өлкөдө 43 миллион эркек жана 46,5 миллион аял ашыкча салмактан жабыркашат. Дүйнөдө ашыкча салмактан жабыркаган адамдардын саны боюнча 2-орунда Америка Кошмо Штаттары турат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк кабарлар топтому менен тааныша алыңыздар. Негизги студияга кезекти узатамын, саламатта алыңыздар. Өлкөдө бүгүндөн тарта жаратылыш газынын тарифтик баасы 73 тыйынга арзандады. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасына маалымдашты. Маалыматка караганда газдын 1 метр кубу карапайым калкка 15 сом 83 тыйындан берилсе, ишканалар, коммерциялык структуралар жана бюджеттик мекемелер үчүн бардык салыктарды кошкондо баа 19 сом 25 тыйынды түзөт. Бул өткөн айга салыштырмалуу газдын калкка берилген баасы 73 тыйынга, ишкана жана мекемелерге берилген баа 83 тыйынга арзандады. Кошумчалай кетсек, газдын арзандоосу доллар курсунун сомго карата түшүп жатканы менен байланыштуу. Газ берүүчү ишкана ар айдын башында доллардын наркына жараша баа коет. Ал эми учурда доллардын курсу 69 сомго түшкөн. Мекенинен сыртта жүрүшсө да кыргыз элинин маданиятын сактап, аны жогорку деңгээлде көтөрүп келе жаткан элдик таланттардын саны Орусия аймагында арбын. Алардын бири Красноярск шаарында жашап, окуп, өзүнүн таланты менен кыргыз маданиятын тааныштырып жүргөн жаш талант Аруке Молдотаева. Искусствонун бир канча түрүн өздөштүргөн мекендешибиз тууралуу кененирээк Кенжеби Маматсадыкова баяндайт. Я бы улетела, увы, люблю чувствовать грунт под ногами. 12 жаштагы Аруке убактысынын көпчүлүк бөлүгүн ушул музыкалык аппараттын жанында өткөрөт. 5 жашынан баштап ырдай баштаган кыз учурда фортепиано менен домбурада мыкты ойнойт. Бирок ырдоо биринчи орунда турат. Алгач орус элдик чыгармаларды аткарып жүргөн жаш талант учурда кыргыздын элдик ырларында мыкты ырдайт. Саройдун гана салкын айтоосунан сагызган гана учат эйзосунан, санага гана алыбай издесем, кантейин таба албай койдум
жолунан. Арукенин жаштайынан эле музыкага шыктуулугун байкаган ата-энеси 6 жашынан шаардагы номер 2 музыкалык мектепке фортепиано жана би бөлүмүнө беришкен. Азыркы кезге чейин Аруке Сибирь федералдык округу Красноярск крайы боюнча өтүүчү мектептер жана шаарлар аралык ыр, би конкурстарга катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Ногул дипломду мен 3 класста болгондо Мисс Маленькая красавица деген конкурста участвовать кылып, Мисс Звонкий голосок деген дипломду алдым. Звездочки 21 века деген дипломду мен музыкальный школумда домбыра деген инструментте ойноп чыгып, ошол дипломду утуп койдум. Арукенин алдыда максаттары көч. Кыялын ишке ашырууда ата-энеси биринчи колдоочусу. Кызынын чыгармачыл болуп калышына атасы Русландын таасири чоң. Айтымында ал да жаш кезинде ырга шуктуу болуп чоңойгон. Учурунда шарттын жоктугунан чыгармачыл чөйрөгө аралаша албай калган Руслан мырза эми кызынын ийгиликтери менен сыймыктанат. Укканыма баягы ырдап чыкканда мен өзүм дагы өз кулагыма араң ишендим. Элдин алдында ушундай ырдап чыгат деп эч ойлогон эмесмин. Чынында эле бул ырдап ушундайлык толкундагылар катуу эле болот экен. Аябай сүйүнүчтүү болот экен, кубанычтуу болот экен. Дагы окуй, кызыма дагы кайрадан жардам берейин, мындай кылат экен деген уже бар. Тубаса таланты бар экендигине ынанган мугалимдери учурда Арукесиз мектепте бир да маданий иш-чара өткөрүшпөйт. Үй бүлөсү гана эмес, бүтүндөй мектептин тарбияланып жаткан би тайпасынын сыймыгы болуп калган мекендешибизге мугалимдери ыраазы. Аруке занимается в нашем коллективе уже 5 лет. Аруке 5 жылдан бери биздин жамаатта тарбияланат. Аябай жаш кезинде келген. Бул аралык ичинде бир топ чоң ийгиликтерге жетишти. Ал классикалык, элдик, украиналык жана башка бир топ бийдин түрлөрүн жогорку деңгээлде аткарат. Кандай бий болбосун Аруке өтө тез жана зеректик менен кабыл алат. Мен ага ийгиликтерди гана каалайм. Русские танцы. Музыка менен гана чектелбесен, келечекте котормочу болууну эңсеген Аруке учурда англис тили боюнча Иримге да катышат. Орто мектепти аяктап, жогорку билим алган соң өз мекенине келип кызмат кылуу каарманыбыздын башкы тилектеринен. Кенжебүй Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бул күнү дал ушундай окуялар менен коштолду. Алдыда ММКда эмнегеп жана эртеңки күндүн абары менен тааныша аласыздар. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин сайттан да көрө алсаңыздар болот. Ал үчүн Ош Бирим чекит кейжи сайты сиздердин кызматта. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.